Биздин рубрикабыздын бул чыгарылышындагы каарманы Темир уста Алым Тургунов. Ал керектен чыккан унаа тетиктерине жана ошондой эле ошол сыяктуу темирлерге жан киргизип, үй тиричилик буюмдарын өз колу менен жасап келет. Балалык мезгилинен тартып, тактап айтканда 10 жашынан баштап үйрөнүп баштаган. Анткени өзүнүн айтымында атасы чоң уста болгон. Окуудан келери менен эле атасына каралашып жатып үйрөнүп алган. Муну энди жашлыйдан өргөнбаса кыйын бул өнөрдө. Негизинен бул өнөрдү жаш кезинен үйрөнбөсө кыйын. Муну баары эле кыла албайт. Анткени мээнети оор. Азыр мен 57-ге чыккан болсом, бул өнөр менен 40 жылдан бери алектенип келем. Мен өзүм биринчи орок жасаганымда, биринчи атама көрсөтсөм, мени мактаган. Ошол учурда аябай сүйүнгөнмүн. Анткени чоң устага ишиң жакса, демек мыкты жасаган болосуң. Али көйнү чөкүп, ясагың эп келмей калат, иштегиң эп келмей калат да. Азыркы учурда 2 шакиртти тарбиялап жаткан учуру. Алар кандайдыр бир ката кетирген болсо, тескерисинче катуу айтпай, түшүндүрүү менен айтып үйрөтөт. Men bir şagird bo'lib chiqqanimga 10 yil bo'ldi. Hamma yoqda yurgandim. Birga ishlayapmiz. Endi bizni qo'ymaymiz. Bu temir. Qarab, shashilmay qilamiz. Boshida qiyinchilik bo'ladi, urushmaydi. Sekin-sekin o'rganadi bu. Уста кичинекей жабдуулардан тартып, кетмен, күрөк, орок, ат жабдыктары жана башка ушул сыяктуу үй буюмдарын жасайт. Айрым тетиктерге кооздук берүү үчүн ар кандай оймо чиймелерди түшүрөт. Алардын ичинен ош деп жазылган балталарга суроо талап көп экендигин айтат. Дал ушул буюмду көчмөндөр оюнуна чейин алып барган. Ошо менде өткөндө ушу таласкан бирөө алып кетти. Ысык көлдө болгон көчмөндөр оюнундагы көргөзмөгө биз өз колубуз менен жасаган буюмдардан жөнөткөнбүз. Ошол жерге келген коноктор көрүп, жактырышып сатып алышкан. Дагы болсо алабыз деп буйртма берген. Кудай кааласа эми секин Негизинен кардарлар бир эле жабдуу көп кызматты аткарган буюмдарды көп издейт дейт. Ошондуктан өзү ойлоп чыккан бул кадимки тешенин артына өзгөчө жер жумушартуучу кызмат аткарган бөлүкчөсүн ойлоп тапкан. Бул буюмдун жасалуу ыкмасы биринчи бышык темирден белгилүү өлчөмдө кыркып алынат. Андан соң тешенин формасы сызылып, ашыкча бөлүгү алынып салынат. Балканын жардамында жакшылап тегиздеп алгандан соң отко салып кызытат. Жумшагандан кийин бул уч жагын учтуу кылып кыркып алат. Ошондой эле тешенин сабын киргизип коючу бөлүгү калыңдыгы 2-2,5 мм, узундугу 10 см, туурасы 5 см болгон материалдан жасалат. Өлчөмдү алгандан кийин аны отко салып 1000 градус ысыкта жакшылап кызытылып жумшартылат. Андан соң балка менен уруп, тегиздеп формага келтирет дагы муздак сууга бир салып алат. Эки бөлүктү бириктирүү үчүн эми аны ширетүү зарыл. Бул учурда жабышкан жерине жакшылап көңүл буруш керек. Антпесе ажырап кетиши мүмкүн. Даяр болгондон соң аны өзүнүн атайын станогу менен жакшылап курчутулат. Бул процесс бүткөндөн кийин эми ага кооздук берүү керек. Ал үчүн атайын чачма боек менен өңбөрүлөт. Андан кийин талдын бутактарынан жасалган атайын сапты саптап коет. Чыгып кетпей бекем болуш үчүн сөзсүз түрдө мыкталат. Бирок ушунча кыйынчылык мээнет менен жасалган буюмдун сатууга чыккан баасы болгону 50-80 сомду түзөт. Кээде кардарлар жасоого кеткен материалдын баасынан дагы арзанга сураганда капа болуп кетет. Эми бир кетмендин баасын 300 сом десек жакшы кетмен. Мисал үчүн бир кетмендин баасын 300 сом десең, алар айтат, ушул нерсени да 300 сом дейсиңби дейт. Алар материалды сатып алганыңды, мээнетти ойлобойт да. Андан кийин али сен мээнет кылып, бирөө бул начар манака десе болбойт. Алым уста бул өнөрдү 40 жылдан бери аркалап үй бүлөсүн багып келет. Азыркы учурда 2 уул, 1 кыздын атасы. Азамат Байетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.